Ассаламу алейкум достар. Москва шары Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындағы елчилиги кетем деген мекенжайлар аябай көп. Мына Россиянын телеканалдары тартып жүрөт. Бүгүн очередти ушундай түзүп атышыптыр. Мынакей. Кетем дегендер аябай көп, бирок 400 орундуу самолет дешкен. Ким бардыгы ушунун бардыгы үмүт кылып кетип каламын деген ой менен келсе керек. Азыр ушундай Орусиянын полиция кызматкерлери кара турушат, мегафон менен кыйкырышып атат. Окей. Граждане, не толпимся. Делаем колонну по 3 человека. Себеби ушунча адамдан 400 адам кетсе, демек калганы бар наразы болот. Эч ким молодец дебейт да. Кетем деген аябай көп. Орусиянын телеканалдары жүрөт тартып, бүт Москвага чыга турган болдук, Россия боюнчачы. 5 миллион, 10 миллион. О, кара машина турбайбы, кара машина. Ошол жер Өзбекстандын посольствосу. Эч ким жок. Хотя өзбектер бизден 3 эсе көп Москвадачы. Ekisinde ошо уча турган болуп атат. Таң эртеңге деле ичке Жок, 10 эсе эмес го дейм. 10 эсе болсо 5 миллион болуп кетет го. 5-6 миллион болуп кетет. Жок, анда жок болуп атат. Ошол туугандар, акыркы маалыматтар ошолар. Ошол түз эфирди өчүрөм. Ошондой жагдай. Орустардын телегине тартып жүрөт. Ушунча эл үмүт кылып Кыргызстанга кетип калам деп жүрүшөт. Көпчүлүгүн боюнда бар, мынакей көрүнүп турат. Бир жумада бир жолу рейс болсо дагы жетпейт. Себеп дегенде эл көп кетем деген элчи. Ошол туугандар, барыңызга ийгилик, аманчылык каалайм. Аман болуңуздар. Акыркы маалыматтар ошолар. Сиздер менен Максим Баткенский болду. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Достор, кандайсыңар?
Bala çaqa үй бүлөңөр тынчпы бардыңардык. Мына бүгүн посольствого келдим эле. Жардамга биздин Нокат районунун бир активиси элге жардам кылайлы деп кичине продукта пакет уюштурган экен, ошого жардамга келсем, посольствонун сыртындагы очередь мынакей. Мына жердеги бардыгы боюнда бар Кыргызстанга кете турган посольствого келип заявление жазып үйгө кетебиз деген аялдар. Мына көчө Өзбекстандын посольствосу. Айырда эч ким жок. Только биздин кыргыздардыкы эле. Эртең 24-25-inde Кыргызстанга бир самолет берет экен. 200 орундуу деп атат. Посольство сүйлөшүп атыптыр, 400 орундуу деп. Бул рейс только боюнда бар аялдар үчүн. 5 айдан 8 айга чейинки срок, подтверждающий документ. Медцентрден справка. Анан эч кандай эркек адамдар кошулбайт, эркек кишилер оору, рак, коляска, кандай паралич болсо да кошулбайт. 2 жашка чейинки баласы бар гана аялдар. Россияга келип эле көпчүлүгү Россиядан төрөйбүз деп келишсе, булар Кыргызстанга кете алышпайт. Мындай болсо 10 самолеттагы жетпейт го бизге. Я же поехал в Волгу отдел свистников. Делаем колонну по 2 человека. Маски одеваем, маски и перчатки. Соблюдайте станцию 1,5-2 метра. Бул жагында адамдар көргөзүм, мына бул жагы эки бетинде тең очередь. Кече мынчалык болбоду эле. Келип атат, кетип атат. Адам ошончо да. Билем бияга кандай болот. Аялдар өтө эле көп. Караш алдым. Масло. Değil, konaklas. Москва 24-ден келиптир. Элдер кирип атат, чыгып атат, кирип атат, чыгып атат.
документтердин баарын эле кабыл алып, бирок очередь аябай эле көп. Малдар менен көтөрүп турушат ошо. Совестен иштеп атат, элдер көрүңүздөр, ар жакта кетип атат. Талпа. Яна ошончо. Бул жагында, арка бетинде. Омондар турат, автоматтар менен.